Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түшүнүк программасы кайрадан жаңы форматта чыгууда. Коомдогу актуалдуу маселелерди мындан ары түшүнүк программасында ачык талкуулоого аракет жасап турмакчыбыз. Акыркы 3-4 күндөн бери тагыраагы 8 мартта өткөрүлгөн митинг кыргызстандыктардын назарын өзүнө бурду. Аялдар укуктарынын тепселиши, жыныстык азчылыктардын коомдон басмырланышы дал ушул жүрүштүн негизги талаптарынан болду. Жалпы эле ушул жүрүштө көтөрүлгөн маселелердин күнгөй тескейлерин бүгүн түшүнүк программасында талкуулоо үчүн келген конокторду сиздерге тааныштырып кетели. Мира Токушова, укук коргоочу, Рита Красартова, укук коргоочу, Бөбүсара Рыскулова, Сезим кризистик борборунун жетекчиси. Ал эми оң тарабында Кыркчоро коомунун жетекчиси Замирбек Керимбеков, эркин журналист Назира Бегим, коомдук ишмер Өзбек Ажы Чотонов. Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түшүнүк программасы кайрадан жаңы форматта чыгууда. Некоторые люди рождаются, например, я в женском теле, а мой ум мужской, да? Я хочу быть мужчиной, потому что я чувствую себя мужчиной. А все западное говно, канализацию сюда толкать. Вот глобализация, это канализация. Мирно, есть развитие. Ни одной фабрики, ни один завод нету. Только всякое говно. Вот там женщины виноваты. Гейлер, проституткалар. Сергей айтасың, аял зашылып. Да? Вот, салауыз. Айтып отасыңар, Рита эже, сиз айтып отасыз. Мен өзүм чыгып жагыңызды басыңызчы. Өзүм жагымда. Азыр бир катарда отурасыңар. Могу маңкуртту. Эметип атасыңар, укугум бар. Бул маңкуртизм. Бул маңкуртизм. Я вас Бул маңкуртизм. Мен балдарым өлүп калган күйөөмдү дагы жерден чыгарып туруп атайын таркатышты. Ритажы, ЛГБТ, лабрис боюнча, жанагындай гей пропаганда боюнча биз аяныча күрөшөбүз. Бир кагазын алып жыртып салбаган силердин көзүңөр сокур болсо деп көрбөгөнчү. Сайын чыгып Жакшы аял болуш керек. Жакшы бие болуш керек. Жакшы бие болуш керек. ошол иш-чарага түздөн туз катышкан Мира эжеге суроону салгым келип турат. Негизи эле ушул жүрүштүн максаты кандай болду эле? Биздин максатыбыз, можно на русском, да? Айтыңыз. 8 марта – это день феминизма, потому что это считается как женский день, это женское движение. Феминизм – это женское движение за права, за полное уравнение женщин в правах с мужчинами. Мы хотим, чтобы у нас были такие же права, как с мужчинами. Потому что я вижу, что женщин унижают. Домашнее насилие у нас постоянно происходит. Женщин воруют. Мы что, какие-то там товар, что ли, чтобы воровать, да? Мы для этого и вышли на марш. Это мирный марш. Говорилось о том, чтобы... Вот гели иногда мы не хотим, чтобы гелинизации были. Вот гелинизация, это плохо, что мы написали. Это правда, это рабство. Понимаете? Мы хотим, чтобы у нас тоже такие права на работе. У нас зарплата меньше, чем у мужчин везде. Для этого мы вышли. У нас есть посыл 24-8. Это 24 часа, 7 дней, получается, и 365 дней. Это, получается, 8 дней, 365 дней, это потому что мы хотим безопасности каждый день. Мы это требуем. И это просто мирный марш для того, чтобы показать, что женщины солидарны с друг другом. И женщины, они разные. И вышли на марш для того, чтобы друг друга поддержать. Ал ортодон жанагындай жыныстык азчылыктардын укуктары жөнүндө маселелер көтөрдү, желектерин көтөрүп чыгышты. Сиздер аны атайын чакырдыңыздар беле же өздөрү? Атайын чакырдык, потому что я активистка ЛГБТ, и я для того, чтобы, чтобы они тоже чувствовали себя людьми. Они имеют право выходить на марш, это мирный марш. У них есть свои права. ЛГБТ, могу сказать, да, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные. И они все делятся. Еще есть интерсексуалы, еще есть. Биз ал күнү бизге кайрылганда энелердин, апалардын жакшынакай майрамы болот. Ошого уруксат бериле деп көптөгөн организациялар кайрылганда биз аларга жооп бергенбиз. Анын ичинде жанагындай провокаторлордун, провокация кыла турган кишилердин кошулуп кетелерин эч ким билген жок. Бул ачыктан ачык провокация болгон ал жерде. Жакшынакай эле аялдардын укугун, энелердин, апалардын майрамы деп уруксат сурап келип атса, ким бербейт аны? Биз билген жокпуз да. Аны мэрия уруксат берди. Биз кимге уруксат берип, биз эч кимге уруксат берген жокпуз.
Биз бергенге укугубуз да жок, бир митингге тыюу салганга да укугубуз жок, уруксат бергенге да укугубуз жок. Бизге кагазды берет, болду, өткөрө берет барып. Каалаган ким кааласа. Бүт бардык шаарда болуп жаткан иштерге мэр айтты, мен жооп берем деди. Ошо күнкү окуяларга да мен жооп берем деди. Эгер мыйзам бузулар болсо, мен отставкага кеткенге даярмын деди. У них есть права, они такие же люди. Сиздер ушул негизги катышуучу болуп ошол жака келдиңиздер. Анан ошол тарапта чын эле сиздер ойлогондой болот атабы мүмкүн да? Эми мунун чыгышы да Кудай мени мындай жаратып койду да. Сизди мындай жаратып койду. Аларды физиологический жактан жараткан. Дүйнө жүзүндө 2% ушундай адамдар бар экен да. Биздин закондо жанагындай гормондор лечит. Эми мен 25 жылдан бери иштеп атам. Менде ошондой клиенттер болгон. Бирок муну реклама жазап тигиндей мындай кылган эмеспиз. Бул аябай көйгөйлүү маселе да. Бир жолу ушул айткан кызтеке деп коет да. Бул мына физиологически биздин жандарыбызда жүрөт. Ал анчалык деле көп эмес. Дүйнө жүзүндө 2%. Бул медицинский проблема да. Жок, мен бүтө электим да. Анан кийин бул мына тиги баягы демократия жаңы башталган Аскар Акаев иштеп атканда ошондо деле бар болчу. Жана планетарий дегенди билесиңерби? Россиянын жанында. Ошо жерде оазис деген неме болгон. Анан муну ызы чуу кылбай эле ошо жерде иштеп атышкан. Өздөрүнүн мындай коомчулуктарын, өзүнүн ден соолуктарын, тияк-биягын карап туруп, кыз болсо тиги эркек өтүп, бул эми Азыр эфирдин жүрүшүндө бул нерсени кенен талкуулайбыз. Анан кийин эми биз барганыбыз да, анан кийин эми бул закон боюнча ЛГБТ регистрациядан өткөн экен. Анан мен бирок кээ бир лозунгдарына каршы болдум да, мен байкаган жокмун да. Анан кийин алар чыкканга акысы бар. Алардын арасынан деле жанагындай укуктары корголгон. Орусчаны, мындай кыргызчаны жакшы түшүнбөй лозунг жазып алышкан, кириллизация дегени. Анан кийин мен ал үйдө айтса болот, мен сенин тиги носкиңди жуубайм, же болбосо тиги бет арчыңды жуубайм деп. Анан момундай алып келип туруп, жанагындай кээ бир лозунгдарын, эгерде мен башында болсом, мен улуу катары айтатмын. Мунуларды алып койгончу, башкасын алып чыккылачы деп. Сиз ушул боюнча кыскача барганыңыз Мен кыскача айтпайм, мен бул толук кандуу айтам. Ал толук кандуу эфирдин жүрүшүндө айтабыз. Сиз айтып атасыздар, негизги катышуучулар болуп деп. Мен ал жерге укук коргоочу катары баргам. Анткени бир күн мурун ушул жөө жүрүштү биз токтотобуз, күч менен да токтотобуз деп туруп кыргыз чоролору расмий маалым жасаган. Анан алар чырымдашып бизди эртең ушинтип жөө жүрүшпүз деген аялдардын укугун коргогонго ушундай маш жасайлык деп атсак, бизди ушинтип токтоткон атышат деген. Мен эртең менен туруп алып, татынакаймы Назираныкындай койгон кийимимди кийип алып, мына бүт жерде сүрөттө эң эле көп ушул 400-500 кишинин арасынан эң эле көп биздин сүрөт, менин сүрөтүм коллаж кылып даярдалды. Уяты жок нерселердин баарын бүт Facebooктун группаларына таратылды. Эми мен расмий түрдө кыргыз элинин алдында заявление жасагым келет. 8 мартта болгон окуя бул улуттук коопсуздук кызматынын тарабынан атайын уюштурулган провокация. Анткени 5 жыл бою ушундай организациялар ушундай жөө жүрүшкө чыгышчу, алар өзүнүн акырын тынч айтып, бизде ушундай укук бар деп эле, бул тынч эле болуп калчу. Мында атайлап чоң жолго чыгарышып, кырк чоролор биз аларды жөн эле сабап туруп токтотобуз дегенди жарыялайт. Булар байкуштар чырымдап баарына жаят, кой кандай кагылыш болуп кетпесин деп бир бала айтат, мен таластан бери түнү менен келдим дейт. Чоролордун алдынан чыкса жок дегенде, ай балдар, ушундай күндө бул дүйнөлүк практика, бул деген только совет дорунда майдан кылып койгон бизде. А дүйнөлүк бүт мамлекеттерде бул аялдар өздөрүнүн укугун айтып чыккан күн да. 8 март, 9 март, 10, 11 март мен балдарым өлүп калган күйөөмдү дагы жерден чыгарып туруп атайын таркатышты. Ритажа, бул Эмне үчүн мен анткени себеби МПО мынакей силер пөпөстөп аткан, чындыкты сүйлөп аткан аял бул Америкадан каржыланат. А эмне үчүн Америка дейбиз? Анткени себеби 1-2 жума мурун Америка Бакиевдин акчасын кайтарып беребиз, бюджетиңерге даярдайбыз деп кичине көңүлүн өзүнө буруп койгон. А биздин улуттук коопсуздук кызматтын ичинде атайын куратор болуп ФСБнин кураторлору отурат. Биз эгемен мамлекет эмеспиз. Алар Путин
Путин келгенге Американы жаман көрсөтүп, гейлер мынакей деп айтканга даярдашкан. Мен муну расмий заявление жасайм. И 40 чоролор да ошолордун курмандыгы болду. Мэр да ошонун курмандыгы болду. Булар дагы көрсө биз ушунча киши колдоп келген турбайбы деп туруп, ийин баш немелерин баарын чыгарышты. Укук коргоочулардын баары ошол жака барып, кантип курмандык болуп калганын билбей калдык. Ошон үчүн бул Кудай буйрса муну талкуулайбыз. кесип салсаңар, Кеспей кандай чыкса ошондой чыгат. Эже, азыр сиздерге карата доо коюп атпайбы? Улуттук коопсуздук уюштурду, силер уюштурган жоксуңар, провокация болду депчи. Чын эле ошондой болду. Сиз Провокация кылган жокпуз. Уюштур катары биз феминисткаларбыз. улуттук коопсуздук уюштурду же сиздер уюштурдуңуздарбы? биз бардык да бизди эч ким мажбурлаган жок. Ал айтат. Никого мы не заставляли. Мажбурмады дейт. Мен жооп берейинчи. Булар дагы өзүнүн Жок, атайын жасалган Бир тараптуу кылбайлы, мына бүтпөйсүң эми. катыштык. Я вам отвечу сейчас. Убакыт өтүп кеткенден кийин эмне себептен ушундай болуп калды дегенде билгенден кийин бул атайын жасалганды биз үчүн Можно задать? Подождите, сейчас я вам скажу. Так. Замир мырза, сиздер ошол бир күн мурда чын эле Рита айткандай каршылык көрсөтөбүз, биз бул гей парад өтпөш керек, мындай болбош керек деген пикирлерди билдирип чыктыңыздар да. Ошол эле учурда ошол 8-март күнү сиздер бул айымдарга гүл таратып жүргөнүңүздөр интернетке чыкты. Анан эми кандай? Мен кандайдыр бир деңгээлде Рита Айымежиге кошулам. Мындай айтып коеюн, себеби эмнеде? Себеби мына Рита Айымежи экөөбүз чогуу көп митингдерде жүрөбүз, көп ушундай иш-чаралар өткөрүп жүрөбүз. Ошол күнү эмнегедир коопсуздук кызматы, жергиликтүү бийлик, мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү бийлик өздөрү эмне себептен ушул нерсени контролго алган жок деген нерсе да. Себеп дегенде бул жерде ар кандай ЛГБТ желеги, Они имеют право выходить с ЛГБТ. чакырыктар туруп атпайбы? Мы имеем право, у нас право, мы граждане Казахстана, у нас ничего такого противозаконного не было. Айтып коеюн, оюмду эже кечирип коесуз. Хорошо. Анан негизи биз буга чейин дагы бир нече митингдерди өткөзгөндө туура эмес чакырыктар болсо биздин колубуздан алып койчу. Мына Кытай элчилигинин астына чыкканда алып коюшкан. А бул жерде эмнеге алып коюшкан жок? Ушундай шарт түзүттерди мамлекеттик органдар эки четине туруп мындайынан сопровождать этип беришти. Тура айтамбы? Бүт условия түзүп беришти. Жок, сиздер эмнеге гүл тараттыңыз? Эми ошого келатам. Кыскачараак. Эми мындай. Биз деген ошондой чакырык таштадык. Биз деген токтотобуз бул иштебизди. Бизге мэрия уруксат берген жок. ГКМБ тарабынан, МВД тарабынан бизге түнү менен коркутуп, үркүтүп, барсаңар камайбыз деп барган эмелер болду. Биз бирок башка методду ойлоп таптык да, бул эми майрам болгондон кийин биз уже бир ошол жерде жок, бул жерде эми ошо атайын жүрүшкө гүл тараткан жерибиз жок. Биз ошол жерде айымдарга гүл тараттык. Айырмасы Мага берген жоксуңар, мага лично келген жоксуңар. Жок, Мен городокто болдум, а мне мага келбейсиңер. Сиз ошол Какты депутатка, жанагы жылдыз депутатка бересиңер, который за насилие говорит. 8-мартта укканда эле аянтка бардым да, аянтка барсам приказ эмне болуп атат деп билейин дегем. Мен бул нерсеге бүгүнкү күнгө чейин каршы турамын. Өтө бир акылга сыйбаган нерсе, кыргыздын баалуулуктарын, бир чоң бир касиеттерин тебелеген нерсе болуп калды. Азыр бул жерде бул эже Окубаева, Мира меня зовут. ЛГБТнын өкүлүмүн. Мен кыйратып атам, мен имею право. Вы не имеете права. Мы имеем право. Вы не имеете права. По закону мы имеем право. Не имеете права. Мы имеем не право. имеете права. Хоть и по закону. Мы имеем право. Полное. Сиз Выходить укуңар на жок, мирный ушундай марш. чыгып, коомго ар кандай нерселерди салып, кыргыздын баалуулуктарын тебелеп, гелинизация бул деген ар кандай нерсе деп силердин укуңар жок. Бул боюнча кенен талкуулап, азыр ошо жүрүш тууралуу кичине кыскача пикириңизди уктук да. Өзбек ача, сиз кандай пикир айтасыз ушул жүрүшкө? Менен бул аябай катуу планировать этилген, аябай акча менен каржыланган чоң бир программа, элди буза турган, өзүнүн башын айланып жаткан, жашоо системасын бузуп, талсалап, бүт баарын башаламанга турган программа, бул атайын жасалган программа. Жанагы озурган кыз бетин тырмайт дегенде бул өздөрү провокация этип коомду. Анан кийин келип тигелер кылды, чукур чоролдот да. На самом деле бул заранее запланированный. Бул боюнча уже отчеттер кетти деди. Вот успешно, даже совершенно любят. Вот даже анан мисалы кыргыздын салтына, кыргыздын маданиятына, кыргыздын бүт барды баалуулугуна булар балта чаптылар. Ошо азыр эми буну Кыргызстанда, Средний Азияда эң жакшылар кыргыздар. Бул кыргыздар
голубой. Кыргызстандан бүйтеді да, азыр берден оқып атсам, ежекада айтады, бұл деген от природы, ничего не природа. Никакой орган не появился. Вот. Мысалы, бұл голубойлар, лесбиянкалар, чем, қандайша половой отношение? Геи и лесбиянки. Это же ненормально. Мен откуда Шапира, вы же врач. С каких пор род является половым органом? Вот бұлардың демесі, ошондой нәрсени буяка продвигать етиш биздин коомго. Жана окно овертона дейт да. Ошондой. Бүгүн мындай кылды. Biz 8 мартта эч ким каршы эмес болчу. 8 мартта все поздравляют, кафелерде спокойно гуляют, бют кафелер занят, аялдарды куттуктап атат, эжекелерге гүлдөрдү берип атат, подаркалар. Никто не возьмет. Анан берден какой марш был эме жана необходимость. Нет, берде был запланирован жана гейлердин маршы. Потому что гейлер өзүнчө кыла алмак эмес. Они прикрылись, мол, анан кийин людей некоторых обманули. Аларды не кылыш керек? Аны өлтүрүп ташташ керек. Не кылыш керек? Биз бүт бардык нерселерге уруксат бербейбиз. Мисалы, жолдун ортосуна келип какырып атса, жолдун ортосуна чимкирип атса, келип жипжылаңаш жүрүп атса, келип туруп, эркек менен келип жашайбыз деп үй бүлөлөрдү бузуп атса, биз деген коом деген өзүн сакташ үчүн бир нерсе менен аграрда деш керек. Чынында биздин коом закон жагынан биз эч кандай грамотасы жок. Ал жерде 120 депутат только которулган нерсени эле алып келип туруп кол көтөрүп коюп атат. Чынын айтканда, башка эч бир биз кыргыз эли өзү катышып аткан жок. Эмесе кыргыз эли деле айланайындар, эмне кылып атсыңар? Ой, кантип эле ушундай болсун демек да. Бирок кыргыз эли бияка катышпайт. 120 киши эч нерсе түшүнбөйт. Ояктан западтан даяр закон келет, колдоп койгулачы деген акча келет. Он көтөрүлүп атат да. Азыр эми бул жерде гей жөнүндө мында да эжек айтат да, бул уже илгертеден эле гейлер бар болгон. Анан мына мисалы Америка бир 30-40 жылдын ичинде 25% үй бүлө голубойлор да. Бул кантип эле ушундай бир заматта Америка начало жанагындай уродство появлять этип. Как это? Жок. Бул жерде идет эме безопасный мамлекеттерге кетип калышат. Кыргызстандан мени сабап атышат, мени зордуктап атат деп. Ошондой жака кетип калат. 1000 жылда биз голубой жөнүндө эч кандай бирде эпосто бирде жер жок болчу. Мен голубойлор. Кызтеке деген сөз кайдан пайда болгон Кыргызстанда? Кызтеке деген сөз. Кызтеке деген сөз кайдан пайда болгон? Медицинский диагноз. Кызтекенин 1 миллиардта бир жанагындай эки органы бар киши пайда болчу. Же аял же. Унчукпай койгон үчүн да. 1 миллиардтан. А бerde 23%. Как это так? 23-2% Америкада 23% голубойлор семья. Кетип атат да, Кетип атышат. Жактан бияктыкылар ошол жака барып атышат. Силер бизди курсаңар баарыбыз кетебиз. 30 миң болуп калды. Бердилер. Как откуда? Извините, статистику приведите. Статистику свою приведите. Статистику приведите. Потом я отвечу на ваш вопрос. Статистику приведите, пожалуйста. Без аргументов не надо мне задавать вопрос. Вы без статистики мне сейчас на меня наезжаете. Принесите бумаги, покажите бумаги, потом мы с вами поговорим. Сколько голубых у нас? Глупый вопрос вы задаете сейчас на самом деле. Мына 2-3 жылдан бери 300-400ге жакын киши экстремизм деген статья менен камалды. Мына жакында Путин келе атат. Расмий сүйлөдү, Кыргызстанда экстремисттер көбөйдү деп. Мен ошондой эле айтып келатам. Бул Россия Федерациянын атайын жасаган бизге кыянаттыгы, анткени бизге Оштон же тиги түштүк өрөндөн аскер базасын ачыш керек деп. Бир дагы мусулман чыккан жок. Анткени себеби бүт мусулмандарды бар коркутуп, ошол эле ГКМБ чөгөлөтүп койгон. Бүгүнкү күндө геополитика Кыргызстан эгемен болобу же Российский Федерациянын губерниясы болобу? Булар алып эле Америкада 25. Анткени себеби зордукталган кишилер ошол жака кетип калат. Ата-энеси айтат, аман эсен кет ошол жака деп. Берде толукталды. Айтсынчы канча голубой бар? Берде уже канча бар? Почему я должна отвечать? Почему я должна отвечать? Пожалуйста, зайдите в статистику и прочитайте сами. Вы гуглить можете, статистика бар, статистика Германста окуңуз. Не, образованный вы человек, зайдите и прочитайте. 30 миң голубой. Гүлсара эже, 30 миң голубой бар деп атат. 30 миң голубой. Айткан жок, сиз айтасыз. Сиз айттыңыз. Вот биз интернеттен окуп атат. 30 миң голубой. Сиз айттыңыз саны. Откуда это ошончо эме кыздыке? Бул жанагы жүрүштө эки маселе, негизги маселе көтөрүлдү да. Бирөөсү бул ЛГБТлардын
коомдогу орду укугу көтөргөн жок. ал эми экинчи багыт ошол жалпы эле ошол басмалуу болот да ордучу. Был 8 март. Был длинный марш. Клара Цеткин, этот марш. Элге түшүнүктүү болсун, көрөрмандарыбызга түшүнүктүү болсун мындай кылалы. Азыр биринчи этапта биз талкуулайны ошол ЛГБТ мүчөлөрүн эмне кылыш керек? Ошого бир решениябызды пикириңизди айтыңыздар. Не кылыш керек эмнечи? Сүйлөйбүзбү? Ошо Бул деген адам, анын укугу бар. И ким менен жатып атат, эмнеси менен, эмне болуп атат, сизге эмне кызык, сизде эмне фантазияңар иштеп атабы? Сиз аны коюп койгула да. Бүгүнкү күндө аялын зордуктаган, балдарын зордуктаган, атасынан боюна бүткөн кичике кыздарды келин ошону Жездеси сиңдиси менен жатып алганын. Ошол болобу я, кайсысы менен жатып алгандар болот. Бүгүн ошол зат этти мага. ошондой бар да, эми биз деле асмандан чыгып чыгабыз. Укук коргоочуларда жөн жерден эле жомокту айтып аткан жок да, реалдуу фактылар болуп атат. Бизде деле айылда жумганда, көлдө, ошто, ошонабыздан Кантип ошолор не кылыш керек? Каждая четвертая женщина подвержена насилию. Улукбек мындай да, Эжелер эжелер негизинде мага жүрүштүн максаты, негизги баягы буга чейин билдирген жүрүштүн максаты ошол аялдардын укугу, жаш балдардын укугун коргош керек дегенди баарыбыз колдойбуз. Себеп дегенде аялдардын укугу, балдардын. Бул чакырык өзү тура буга тиешелүү мыйзамдар, буга тиешелүү мамлекеттик органдар дагы коргоого милдеттүү түзөтүбүз. А бирок ошол чакырыктын аркасында могу жатканы өкүнүчтүү. Ошол булар жакшы чакырык менен чыкса могу апарып турган асман тайын чыгарды да. Могу талкылады да, булардын чакырыктары. Эми кечирип коесуздар. Бул жерде активистка ЛГБТ бул жерде Рита эже айтып атпайбы? Булардын өздөрүнүн укугу депчи. Туура бүгүн мыйзамда менен аныкталган эмес. Мыйзам буларга запрет кылган эмес мыйзам. Бирок биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткыбыз келет. Жогорку кеңеш тез аранын ичинде мыйзам кабыл алыш керек. Мындай гей пропаганданы боюнча запрет кылыш керек Кыргызстанда, вообще өтпөсү керек. Ошол боюнча мыйзам кабыл алып, эгер ким чыга турган болсо, уголовный иш ачылыш керек ушуларга. Эгер баш мыйзамга каршы тура турган болсо, бул азыркы кабыл алып турган мыйзам, анда баш мыйзамды да өзгөртүш керек. Булардын баарын камаш керек. Камаш керек, жок кылыш керек, Кыргызстанда андай болбош керек. Болбош керек. А бирок мындай жаштардын мындай мен сизге мен адрестин бердим, жазып алдыңса, эртең күнсүн келдиле, папкыла, эмне кыласыздар мени? Эмне кыласыздар? Жок, эже. Мыйзам менен деп атабыз да, мыйзам менен. Мирайым аңкылдап могу жерде бир такыр аялдык сапаты жок экени көрүнүп турат да. Ушака чыгып келип ЛГБТ деп ачык айтып атканы бул коомдогу өтө чоң көйгөй, чоң коркунуч да. Былтыр чыгышкан 8 мартта 20 чакты аял жарым жалаңач болуп, ошондо эле бул баягы жүзөлүк менен баягы программа эметилген. Бул чыгышта бир 200дөн ашык киши чыгыптыр. Эмдиги жылы булар 2-3 жылдан эгерде биз дагы эле ушул нерсеге баш ие берсек же макул мындай көз жумуп койсок, эмдиги жылы аянтка чыгып булар деген жалаңачта чыгышат. Керек болсо жерге барып үйлөнүү той өткөрүү менен булардын мээсинде Кийин биз ачыкты биз түзүп калабыз да. Азыртадан токтотуш керек, буларды жок кылыш керек мыйзам чегинде. Булар азыр мыйзамга таянып алып, болгон былыктарын чыгарып, коомго бир тескери бир көрүнүштөрдү көрсөтүп атат да. Качан уктуңар эле илгери тарыхта бизде Кыргызда ушундай ыплас нерселер кана тарыхта барбы, далилденген нерсе барбы? Азыр батыштын маңкурт саясаты менен булар келесо болуп калышкандагы ойлогонун баары эле ушул биз эркин өлкөдө, биз светтик демократия өлкөдө менин денем, менин ишим, каалаганымды кылам. А өзлөрү чыныгы аялдык сапат эмне экенин билбеген орукчан адамдар да. Бул нерсени бүгүнкү күндөн баштап токтотпосок, мейли кандай жол менен болсо дагы, себеби баягы диктатордук жол мененби, катуу жол мененби, жумшак жол мененби Кыргызстанда жашагысы келбейби? Булардын тактикасы мындай да, мындай адамдардынчы баягы бейөкмөт уюмдарда негизи эле азыр бизге айтып атпайбы, эмне үчүн коомдо мондай терс көрүнүштөр көбөйүп кетти, кызы атасы зордуктап атат аркы. Ушул нерсеге дагы ушул бейөкмөт уюмдардын чоң, аябай чоң эмеси бар да, түрткүсү бар да, ушул нерселердин көбөйүп кеткенинечи. Көбөйүп кеткен. Анда эмне үчүн койсо аны жашырып, эмне үчүн 25 жыл, 26 жыл ичинде эмне үчүн алар азайбай эле көбөйүп атат? Силер деген ал иштерди эч качан аягына чыкпайсыңар, ал иштерди силер бүтүргөн да жоксуңар. Силер наоборот ошол нерсенин көбөйүп кетишине, коомдо тарашына силер ошол нерсеге ынтызарсыңар. Чогуу өрттөнүп алды бир аял. Анан кийин силер андай нерселерди бетиңерге кармабагыла. Силер ошол нерселерди бетиңерге кармабагыла эле калып эле коомдо мындай жана себептердин эмеси биринчиден мына силерге тил алба, укпа,
эч нерсе кылба, Да. чай куйба, Куйбайбыз. кийимин жууба Жубайбыз. деп атсаң, анан кийин Өзүңөр жуалат. Взрослый эмес. Ана эркек Өзүң чай куйшы. анан эркек киши чай куя албайсың. эркек киши міне эже мына ата бабасынан келаткан кадастыралык урпадат бар эже мына сиз эже үйдө аял киши эч кандай иш кылбаш керекпи? Өзүне кыламын. Эркектер өзүнө кылсын. Я за равные права. Чай хочет, да? жок эми бир үй бүлөгө жашап атасың жолдошуңузга өтүрөт Кыргызда мындай болгон эмес да. Кыргыздын салты. Это традиция. анан ошон үчүн анан кийин күйөө уруп атат, сабап атат. Бирок байкуш мындай да, ал эгерде сүйбөсө идиот судай кубалып жүрмөк. Ал байкуш аны сүйөт, аны менен бир нече балалар болду. Анан кийин Ну я кие такая албай атат. эмоциональная, что я сделаю? Чайыңды өзүң куюп ал. Сен мага берип койгойчу да. Туура муну мен азыр талкуу мен дагы көп нерсесине макул эмесмин. Кайсылар? Иә, азыр мир айтып атканга жалпы бул адамдар бар. Да, булардын көйгөйүн чечиш керек. Закон түрүндө бар да. Биз бир жарым кылымдан бери аялдардын укугу деп чыкканда, мына майрам болуп атканда, биз ошон үчүн чыкканбыз да. Анан кийин мен азыр сиздерге кайрылып кетким келип атат да. Мына патриот болсоңор, хорошо, ушул эмелерге жагышып албай. Мына азыр кумар оюн, алкоголизм, наркомания, жанагындай тиги бир аялды алып тыштап, баласын токол деп тигинтип минтип сандалтып тыштаган эмелер бар да. Патриот болсоңор жардам бергиле. Мына азыр өрттөө иштеп атат. Мына 3 закон кабыл алынды да. Ошонун негизинде үй бүлөлөр ажырап атат, манкурт болуп калып атышат. Бүгүн сара эже Америка деген эмне? Өзүбүздүн аялдарыбызга өзүбүз 100 миң киши аял өлтүрүлөт. 100 миң аял жыл сайын чыгып жакшы аял болуш керек. Жакшы бүйөө болуш керек. Жакшы бүйөө болуш керек. Сен катта Мен активист. бүгүн сара эженин айтканына кошулам. Себеп дегенде аялдар кыргыз эркектеринин колдоосуна муктаж. Биз сөзсүз түрдө бул маселеге биз түздөн түз кийишибиз керек. Бул маселе туура маселе. Анткени баягы жаш балдар дагы бүгүн ошо биздин колдоого муктаж. Себептен действительно коомдо ушундай көйгөй бар. Бирок коомдо дагы ошол коомдук пикирге көтөрүп чыкканыңыздарды көргөн жокпуз. Аялдардын укугун коргоо. Ушундай эми маселе сөз жүзүндө эмес, реалдуу кантип колдош керек? Чындыгында эле корболуп аткан аялдарды эмне кылыш керек аларды? корболуп аткан аялдар боюнча жок, эми андай бизден общество салганга, үй салып бергенге барометрибиз жетпейт. Сиздер укук эле деп аялдардын баарысын көбүртүп жабыртып, аларды үйрөтүп коюп, анан алар аял азыр Миради айтып аткандай, менин укугум сен өзүң идиш жуу, өзүң тамагың кылып жөө, өзүң күнүңдү жөө деп чыкса мисалы, анан Булардын жасаган Бизде вазипабыз үйдүн куту учпасын деп илинип турат биякта. Биз медиация эми бир киши силер атайын ушундай эле чалыштыра бересиздер. Булар жаштар, булар биз адам укугу дегенде биринчи медиация кылабыз. Экинчи куруп алып сотко берердин алдында сүйлөшөбүз. Сага эмне кереги бар? Бул сенин балдар, ортоңордогу балдар. Аны кантип жашайсыңар? Чогуу жашашмасаңар анда дос болуп ажырашкыла деп. Улукбек, мына сен суроо бербедиңби азыр магачы? Жанагы эмне кылдыңар мына ушундай аялдар кайрылса эмне кылат элеңер депчи. Мына бизге бир жолу кайрылышты. Баягы Табарак деген уюмдун төрагасы өзү Кувейттен экен. Бир эле күндө ар бир кызга нике кыйып, кайра эртеси күнү талак берип, кайра башканы алып ушундай берген да. Биз ошо маалыматты алып туруп, эртеси күнү Тышкы иштер министринин астына чыгып, митинг кылып, анан ГКМ мындан иш козготуп туруп депортация кылдырдык. Бул бизге кайрылган нерсе. Эгер ошондой бизге кайрылуу болсо, кыргыз айымдар тарабынан, чоролор момундай болуп атат, биздин укукту коргоп берсе, биз даярбыз ага. Могу ЛГБТ, лабрис боюнча, жанагындай гей пропаганда боюнча биз аяна чейин күрөшөбүз. Бул бизге туура келбейт, эже. Биздин менталитетибизге туура келбейт. Эже, сиз өзүңүз айтыңызчы. Туура келеби ушул нерсе бизге, биздин менталитетибизге туура келеби? Када салтыбызга, үрп-адатыбызга туура келеби? Айтыңызчы, улуу апам катары турасыз ушул жерде. Эже, эжеге суроо берип атам. Коюңуз, коюңуз. Эже сүйлөп. Айтып бериңизчи. Эми бул закон ченеминде 20 жыл мурун регистрация болгон экен да. Азыр бүгүнкү закон боюнча. Мен деле айткам, баягында жана той жасаганда, ай жашап атасыңар, эми мындай эми элди козутпай. Эми үчүн дегенде форточканы ачкылачы дедим. Кандай мамлекетте жашап атабыз? Кандай, что нас окружает? Диний көз караштагылар бар.
Анан кийин деле монтүлү уралып кыйкыра бергенден болбойт. Мен да ошол жердеги жанагы лозунгдарына да каршымын. Биздин маданиятка туура келеби ошол? Иә. Эмне кылыш керек ошо? ошону айтыңызчы, так айтыңызчы. Эже сүрөзүнчү эжеге. Кээ бир нерселери маданиятыбызга. Кээ бир дегениңиз кайсылары? Эми, например, келинизация деген эмнеси? Мен келиним. Жок, гей парадтардын жанагы коомдо. Гей парад болгон жок, аякта просто лозунг. Эже муну караңызчы эже. Эже муну менин денем менин ишим деп атат. Ошону эмне дейсиз? Мына эркек бала айтып атат да. Двояко муну эме чыгып. Мен трансмын деп өзүм ошо сыймыктанып атат. Эже ушу туура келеби? Туура келет? Туура келет? Эжеге суроо берип атам. Кантип туура келет эже? Эжеге суроо берип. Эже жооп берип койсунчу эже. Да. Люди рождаются, да? Некоторые люди рождаются, например, я в женском теле, а мой ум мужской, да? Я хочу быть мужчиной, потому что я чувствую себя мужчиной. Некоторые рождаются в мужском теле, но чувствуют себя женщиной. Поэтому они некоторые суицид делают. Я работала в шелтере, я координатор шелтера была, да? Я знаю людей, которые вот так приходили, да? И они на самом деле вешались, вы хотя бы повесились, да? Да, трагедия. Это трагедия. И трансгендерность уже убрали из болезни. В прошлом году убрали из болезни. Это нормально, это не психологическая болезнь, не психическая болезнь. Его уже убрали. Люди с трансгендерным, да? Они могут жить. Я вас не перебивала, я вас не перебивала. Я вас не перебивала. Подождите. Трансгендерные люди, да, они такие. Что мы будем делать? Что, убьем их, да? Вы хотите, чтобы их убить? Здесь написано, да, вы прочитали, именно ты гейка парад кылдып, буларда биз сактайбыз, буларды биз корголойбуз. Мен ЛГБТ активисткам корголойм. Сөз берип койчу, мындайда. Эгер коомчулукта бир жинди пайда болду да, аны атайын чим коргонубуз бар, жана башка жерлерибиз бар. Ошол жерге алып барып туруп, аларды дарылайт, тиешелүү чаралар көрүлөт. Бул эжелер айтып аткан адамдар дагы коомчулукта ачык жүрбөш керек. Коомчулукта бул нерсени өздөрүн көрсөтүп, өздөрүн кылган болбойт. Аларга дагы эгер мамлекет ушундай койгойду бар экенин биле турган болсо, мамлекет кайрылса, мамлекет аларга башкача обеспечение кылыш керек. Мына башкача обеспечение кылыш керек. Аларга дагы ушундай өзүнчө бир неме кылсын андачы. Берип атат. Мужской, женский. Кое туруңуз. Сизди угуп атам, кое тургула. Сиз деле сүйлөйлү да. Бул жерде кечке айтып атасыңар да, эркектер күнөөлүү, аялдар кордолуп атат аркылуу. Балким ошол нерсеге аялдар өзү күнөөлүү да. Эмне үчүн силер укук коргоочулар ошо аялдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсүңөр дагы. Аялдар монтоп атат. Мен түшүндүрүп эле жүрөм. Мен түшүндүргөн үчүн. Эчеден көргөн жок. Эркектер бизди талкалап атат. Аялдар деген монтоп атат. Түшүндүргөн ишиңердин кесепети мына булар. Силер азыр айтып атасыңар, Рита эже, сиз айтып атасыз. Менин сүрөтүм чыгып жагыңызды басыңызчы. Өзүң жагың бас. Сүрөтүмдү чыгарып алып, мен да ошо сүрөтүңүздү эле өзүнчө эле бетиңизге кармап, сыртында да сиз аялсыз, сиздин да балдарыңыз бар. Сиз дагы Гүлсара эже, бая сыйлаган аялдар, сиздин да балдарыңыз, неберелериңиз бар да. Азыр бир катарда отурасыңар, могу маңкуртту. Антип айтканга эме деп атасыңар, укугум бар. Бул маңкуртизм. Я вас бул маңкуртизм. Я за это в суд подам, за то, что вы так мне Проблема жок. Берем, конечно. Проблема жок. Биз бул нерсени сиз маңкуртмусуңар керек. Силер буга түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Силер жүрөсүңөр. Өткөндө Равшан Жээнбеков айтып атат. Сен эмне калп айтып атасың ал жерде деп. Ошончо жүрүп, могул нерселерди окубай калган, ошолорду токтото албаган, бир кагазын алып жыртып салбаган, силердин эмне көзүңөр сокурбу ошол жерди көрбөгөнчү? Токтоткула да, мына чыгып алып азыр буякта өзүнүн төшүн каккылап, өзүнүн атасы менен тең киши менен айтышып турат. Бул кандай бет жоктук, бет бактык, уялбайсыңарбы кичинечи? Все это записывается. Да. Прям жерге илип кеттим да, мен уже уялыпчы. Жок, мен кошуп коем болду, башка сөйлөбөйм. Бул эми башынан кайта түшпөйлү дагы, бул жерге вообще генетик келиш керек, медик келиш керек да. Бул каякта болду, эмне болду, психотерапевт, психиатр келиш керек да. Ошолор менен силер эме кылышыңар керек. Мен башынан айтсам укпай койдуңар. Бул жөн эле мындай тиги калуу менен чыгып калган эмес. Оору, Оору эмес бул, оору эмес. Бирөө оору эмес, бирөө оору. Муну дагы жайтпаш керек. Оору эмес. 87-жылы оорудан жок. Оору чыгардым уже. Да. Мурун оору дейчү экен. Азыр оору эмес бул. Бул жаратылышта. Хайванаттарда да бүт жерде да ушулай. Өзүнүн жаратылышында. Азаттыктын нересин карап көрсөңөр, атасы сүйлөп аткан нерселер. Бул трагедия. Бирок бул жугабы, жукпайбы бул оору? Жукпайбы. Жукпайбы? Мондай болсо жок.
батыштын жана идеяларын бәрін талкат этип, бәрін нормализовать атасыңар да. Любой нерсе, батыштагы нерсе бияққа келет, нормальный болот. Чыгыштан Мең жыл, отыр, азыр мең жыл Кыргызстан, мен чыгышын кыямат бердим, Кыргыз тили. Кыргызда мең жыл бою ЛБГТ, МЛБГТ, женский праздниктер болгон эмес. Кыргызда булар айтат да, мусулмандар аялдарын кордой берет, сабай берет, ура берет, орусча зөкүр деп. Бирок мең жыл кыргыз аялын жакшынакай сыйлап келген. Кыздын кыркча ачулуу деп, аны кыз кезин жакшынакай келиним деп, байбыче деп, жакшынакай сыйлап келген. Жок, силер эмнеге анан келип, мына укук жок дейм, мына укук. Мең жыл эч кандай укук тебеленбейлер. Жакшынакай. Тең болсо, биздени жыргап жүрө бербейбиз да. Тең болбойт па? Мунуку жакшы, мунуку жакшы, а мунуку жаман болуп атпайбы? Бүт баары ушундай. Тең болсун. Эркектер менен тең тайлашпаш керек да, уят да. Эркектер эркек, аял Неге? Неге? Булар менен теңдешет. Неге? Буларга болот экен, мага болбойт экен, аялын сабасаңар болот экен, а мен сабашым болбойт экен. Жеткизет. Чачыңан сүйрөп, чачың. Азыр керек болсо, Назира, авайлап сүйлөгү насып. Мен сага предупреждаю. эркектер коргола. Я правозащитница. Я тебя предупреждаю. Эркектерге де жардам берет. Бизге эркектер Хорошо. Захотела врага. Хорошо. Биз дегенче биринчи медиация өткөзөбүз. Эркеги менен сүйлөшүп. Журналист болсо мен макурт атасың. Ордо балдар бар экен деп. Аскер деген батыштын идеясы деп. Тил алба. Ага, кайра пишарга Жаш кыздардын сөздөрү зачем майданданат? Мисалы Силер продвигать эткандар, бул баары силер продвигать этесиз, укук коргоочулар. Бул деген мен айтып атпаймынбы? ошондо айтайын. Дагы бир жолу айтайын да. Бул улуттук коопсуздук кызматынын аркасы менен жасалган провокацияга мынакей булар бизди батыштарды окпойбу? Булар уюштурган мен айтып атпаймынбы? Бизге эч бир тегеби чалган жок эч ким. Сделали 8 марта. Үйдө отуруп каныбыз кайнап атат силерди көрүп. Феминистический Каныбызды кайнатпай. А при чем КГБ? Вы, силер позор нации. Силер КГБнын алдында жүрөсүңөр. Силердин бизге кичинекей кагаздын аркасынан камаса дагы бирөөңөр да үн катпайсыңар. Баарыңарды экстремист деп салган. А биз укук коргоочулар айтып атабыз, мыйзамыңар туура эмес. Буну атайын жасап атат. Биздин балдар экстремист эмес. Бул кагаз үчүн экстремист болбойт. Силер ошону да айта албайсыңар. Орустун саясатын жүргүзөт, гекренбей куйругун кыскан. Ритажа, сабыр кылыңыз, Ритажа. Ритажа, сабыр кылыңыз. Эмнеге өзүнчө? Бул геосаясат. Мен буну доказать этип берем. Көрөрмандарыбыз аягында ошо геосаясатты силер талкат этиңер. Кызматы тарабынан атайын жасалган. Озургаңыз эмес бетиндер. Чыгып алып ошол жерде. Анан атайын сүрөткө тартты да анан Фейсбукка жиберишти. жыйынтыгында эмне пикир айтасыздар аягында? 8 марта мы будем каждый год делать. Это наше дело. Мы, женщины, будем выходить на марш, на мирный марш. И нам никто не помешает, потому что у нас есть права. Эмкиде дагы ЛГБТлар Да, кошулат, потому что да, корголойбуз аларды. Да? Белгилүү саясатчылар барышкан. Эч кимин тийбейт да. НПОчу дегендер деле кармаганда. Анткени себеби ФСБнын заданиясы болгон Америка, Запад, НПО деген келе. Ошол эле. Ошол жерде болгон, например, Асеже, ошол жерде жанагы Айжан, Халикова, ошол жерде жүргөн жанагы эмелер бирөөсүнүн сүрөтү жок. Алар ишмерлер, алар өзүнүн акчасын өзү табат. Значит, бул жерде гейлерди баарын алып келип аткан батыш Американын НПО деген деле жасаган. Ритажа, сиз коомчулук сизди жакшы тааныйт да. Коомчулук сизди жакшы тааныйт. Сиздин кандайдыр бир коомчулукта жасаган эмгегиңиз бар үчүн баардыгы азыр таң калып атат сизди көрүп алыпчы. Ошондой үчүн сизди чыгарып атат да. Сүрөттөрүндү чыгарып атат да. Мына моңшук кылып атат. Бул гейлерди көбөйтүп атат деп. А эгер кичине можериңерди эметип, көздөрүңөрдү алып, мировой исследованияларды окусаңар, бул дүйнөлүк практика. Мен кичинекейимде жүргөндө эле биздин эле айылда 3 ошондой, бирөөсү чоң атамдай болгон киши болчу, элдердин баары күлүп баары сүйлөп калчу. Бирөөсү кийин Кыргызстанда белгилүү эле продюсер болуп чыкты, орто жаштагы. И бирөөсү мындай кичине акылы кем деп коюшчу да. Но зато элдин баары эле ошол эркек баары эле билет. Бүт баары билет да, жөн эле жок, бизде андай жок деп койсоңор болбой калчудай болосуңар. Ал бар, ал медицина менен доказанный нерсе. Эми болгон нерсени биз көзүбүздү жумуп, же буларды жок деп туруп эле бир жерге чыгарып ийишибиз керекпи? Эмне кылышыбыз керек? Мен укук коргоочумун. Бул деле адам, биз адамдын укугун коргойбуз. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Эмнеге мен буларды эмне үчүн печать коюшум керек? Именно ошондой гей, фу дегендердин балдары ошондой болуп калышы мүмкүн. Демек, укук коргоочуларга ал ЛГБТ мүчөлөрүнүн эч кандай разницасында айырмасы жок. 8 мартта женский марш болду. Майрам болду. Толтура киши келди. Баарыбыз бири-бирибизге күнү бере эле жыргап эле жүрдүк.
буга мен башынан да 2% эми силер деле ушуга келгенде интернеттен тияк бияктан мен 25 жылдан бери иштеп атам. Бул действительно аномальное. Мына кээ бирөө төрөлгөндө башы башка болуп калат, буту жок болуп калат экен же бир неме аномальное явление. Анан буга даже жана дары берип туруп мына азыр медициналык эмеге көз карашта болуп туруп анан кийин чакырып психиатр, психолог ошолорду эметип туруп. Бирок экинчи жагынан мына бизде интернет бар. ЛГБТлардын табигый жаралышы жок, физиологический ушундай жаралган да. Анан кийин бир жагынан дагы бар да. Азыр мындай кинолорду көрөбүз да, айтканда кыздар менен. Анан кийин мен өзүмдүн баамда кыздар, например, тиги эркектерден ыдык көрүп калса, эркектер ыдык көрүп ушундай жаман болуп калса, ошондой психологиясы башкача болуп кетип туруп, жанагындай дагы кинолорду көрүп алып туруп, ошон үчүн ушундайлар көбөйбөсүн. Эгерде жанагындай болсо, аларды операция жасап, жанагындай ызы чугулбай эле эме кылыш керек да. Не кылыш керек? Жашаш керек, тийбеш керек аларды да. Бул каяктан чыкты деп атпайсызбы? Мен мынтип айткым келет да, бул бүгүн эле чыгып калган жок. Бул деген атайын батыштын идеологиясы. Бул деген 20 жылдан бери атайын тымызын Кыргызстанга келип аткан нерсе. Ал кандайча? Ал деген эң биринчи ошо мыйзамдар менен, баш мыйзам менен жөн эле чыгып калышкан жок. Мына бүгүн азыр ушул гей пропаганда токтотконго мыйзам жок. Жанагы мэрдин сүйлөгөнүн уктуңуз, эчтеке кыла албайт, чын-чынында эчтеке кыла албайт. Ал үчүн эмне кылышты? Ал үчүн эмне кылышты айтайынбы? Ал үчүн баш мыйзамды сырттан келди, баш мыйзам таңуланып. Баш мыйзамга ылайык мыйзамдар жазылып атат. Аны ким жазып атат? Биз ойлойбуз 120 депутат жазды. 120 депутат жазган жок. 120 депутат мыйзам жазгандардын аркасында турган жана акчаларды алып коюп ошого кол көтөрүп кылып атат. Ошонун айынан бүгүн момундай нерселер болуп атат. Бул деген мындай да бир элди, бир улутту талкалаш үчүн алардын биринчи жаштарын талкалайт. Ал ошо жаңы өсүп аткан муунду талкалаш керек да. Ошондо ал өзү талкаланат. Ушул өзү эле талкаланат да. Батыш талкалагыс келеби? Бул ошондой ыкма менен бүгүн Кыргызстанга келип аткан ушул идеология да ошондой. Эми эженин айтканына, мына эже жакшы айтты. Бул баягы ошол гейлер, лесбиянкалар жана башкалар булар оорулуу деп мына эже айтты да. Бул оору деп эже ушул үстүндө иштеп жүргөн адис катары ошо менен айтып атат. Бирок мен мына ошондой медициналык жактан ошондой термин болот, өзү турай. Сиз капа болбоңуз. Эми менин оюм мындай да. Эгер ошондой жаралып калса өзү Кудай таламдар үчүн ошондой жаралып калса, бирок Кыргызстанда андай адамдардын ачык өзүн өзү жарыялаганга болбойт Кыргызстанда. Талаштан тактык жаралат дейт да, ушинтип отуруп акыры бир чечимге келебиз. Мен ойлойм туура бир чечимге келип, бири-бирибизди бир түшүнгөн убакыт келет депчи. Бүгүнкү көрүнүш бул аябай чоң көйгөй да. Биздин мамлекетте болуп аткан дагы бир көйгөйдүн бети ачылып отурат да. Ушундай уже бышып жетип калган эле убагы келиптир да. Анан кээ бир ушундай бир провокаторлордун тактикасы бар да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мен журналист катары изилдеп жүрөм. Ушундай бир нерселерди чыгарып, провокация кылып, өзлөрүн баягы жаман көрсөтүп, башка коомду агрессивдүү көрсөтүп, анан баягы чет мамлекетке качып кетүү, бир кандайдыр бир ыкмалар бар да. Бул дагы бир ошондой бир жолдордун бири деп билем да. Эгерде силер ошону кааласаңар, анда силерге жол ачык, кеткиле Кыргызстан. Силер сен мен кетирген кимсиң мени? Силердеги кереги жок бизгечи. Силер биздин кийинки келечекке сен залакаңарды тийгизесиңер. Мени эмне кыласыңар? Өзүңөр билип алгыла. Бул жана өткөн нерсе митинг, жана жүрүшүңөр. Бул атайын жазылган. Бул мирный марш. Провокация. Бул марш эмес. Мен айткам, майра не нуждается в маршах. Беде Кыргызстанда эч ким 8 мартка каршы болгон эмес, эч ким. Бар, белгиле ресторандардын баары толтуруп отур. Все гуляют. Будут заняты. Все пьют. Гуляют. Эч ким каршы чыккан эмес. Но зачем вот это делать? Чтобы спровоцировать. Анан кийин им надо было сказать, что геев здесь много, размножайтесь. Анан берден эмеде как будто оправдание, что гей это родился деп. Ничего не подобного. Европаларда эмелерде толтура закондор бар, даже закон, что ким гейге каршы сүйлөсө камалат. Кичине биринчи класстан баштап, много бүт европейский өлкөлөрдө эркек аял деп айтпа дейт да. Балдарга кыздар ошону үйрөтөт. Сен эркекмин деп айтпа, кызмын деп айтпа. Общий туалет, общий бани, общий нерселер.
Европа, интернет окугла, окугла интернетте. Все, это потому что идет продвижение по всему миру, ошондой движение, чтобы бүт барын аралаштырып, семьялар бузулуп, семья курулбай, эч ким менен жашабай. Мисалы, жанагындай аял менен эч ким жашай албайт. Сен өзүң чайың өзүң кыл, өзүң оокатың өзүң бишир, өзүң насыпың өзүң жуудай, эч ким жашабайт. Анан эмне кылат? Анан сабайт. Аял менен аял жашаш керек. Эркек менен аял эркек жашаш керек. Бул деген уродство. Это физическое. Я уродка для вас, да? Психологическое уродство. Анан кейін бұларға внушение, да, что менің душамда мужчина родился. Жоқ, сен женщина лезің. Просто мозги твои перевернули вот так. Бұл жөн эле бокочо, калп эле коркутуп жүрү да. Аны мыйзам аласыңарбы, мыйзам албайсыңарбы? Бул жаратылыш. Кудайдан жакшы тилегиле, балдарыңыз ошондой жакшынакай өзүнүн идентификациясы жакшынакай чыксын, билим алсын, окусун, статистикага таянсын деп Кудайдан тилегиле. Маселечи. Өзгөрө турган болсо, ну букалар менен кошулуп, Андай бар. кунажылар менен кошулмак. Мындай Ритаже, Это уродство, специально. Ритаже, маселе мындай болот да. Biz специально ушинтип жазалатып турубуз. Да, толкаете. А силер болсо все западное говно. Канализацию сюда толкайте. Вот глобализация, это канализация. Бирда эч нерсе жок, развитие. Ни одной фабрика, ни один завод нету. Только всякое говно. В этом женщины виноваты. Гейлер, проституткалар. Силер келип айтасың, аял зашылып. Мечиттин салгыла завод. Да. Вот. Салабыз. Мына кара. Мына мен 2 жылдын ичинде 300 жана сиз айткан аялдарга, жанагындай жетимдер 300 аялга үй салып бердим. Силер айтпагыла мына биз эшеде бар. Больницалар куруп беребиз. Больницаларды куруп атабыз, школдарды куруп атабыз. Не надо? А силер эшин запкан жоксуз, кроме вот этого всякий бузукулуктан башка эшин запкан жоксуз. Вот. Теперь укуктун баары вот так перевернули. Мындай да бар. Жок жерде балдар. Сүйлөңүз, бир жолу мен сизди сотко берем деген. Ой, бериңер, 100 Беремиз. Сиз менен соттошуп да жүрбөйбүз да. Ачыкка чыгаргыла кайкын акчасы келип, эмнеге замен алып атасыңар? Маңкурт деп айтканы өзү маңкурт. Кайсы жерге кетирип Озун ушундай чыгып аткандай билими жок кызсың Назира. Вот вы именно ошолордун акчасынан. Озуңан бок чыккан кыз экен турбайсың акасы. Маңкурттан саң курт дегенчи. Алдан эчтака кийинип аргасы жаман бок үстүндө сүйлөп атасың Назира. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программаны биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Көтөрүлгөн маселе канчалык актуалдуу жана маанилүү экенине күбө болдуңуздар. Бул нерседен өзүңүздөр туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар.